20-август. Иса сиз издеп жүргөн инсан. Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик мага берилди. Баргыла да бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларды ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Матай 28 бөлүм 18 аяттан 20 аятка чейин. Матайдын китебинин акыркы бөлүмү кайра тирилген Машаяктын күндүн чыгышындай болгон даңкын көрө алышыбыз үчүн ачылган терезе. Анын жардамы менен Машаяктын тоо кыркасындай болгон мүнөзүндө эң аз дегенде 3 чоң чокуну көрүүгө болот. Аларды анын кудуретинин чокусу, боор кердигинин чокусу жана максатка умтулгандыктын чокусу деп атап койсок болот. Өзүнүн эркин аткарууга болгон укук да, күч да, бардык бийлик да ага таандык. Ал өзүнүн бардык элдерден шакирт кылууга болгон өзгөрбөс максатын ишке ашыруу үчүн ушул күчтү колдонот. Ал эми бул ишти жасап жатканда, ал өзүнүн боор кердигин бизге көрсөтүп, акырына чейин биз менен болууну убада кылат. Эгерде кайра тирилген Машаяк биздин улуулукка суктанууга болгон каалообузду канааттандыргысы келсе, анда ал өзү ошондой улуу болушу керектигин баарыбыз жүрөгүбүздүн түпкүрүндө билебиз. Ал өзүнүн бийлиги, боор кердиги жана максатка умтулгандыгы менен улуу. Өздөрүнүн максаттарын ишке ашырганга өтө эле алсыз болгон адамдар биздин улуулукка суктанууга болгон каалообузду канааттандыра алышпайт. Ал эми жашоодо эч кандай максаты болбогон адамдарга андан да аз суктанабыз. Максаттары, өз кызыкчылыгын көздөгөн өзүмчүл жана катаал адамдарда дег эле суктанарлык эч нерсе жок экенин айтпай эле койсо болот. Биз баарыбыз күч кубаты чексиз, бооркер жана назик, кайталаңгыс жана бекем максатка ээ болгон инсанды көрүп билгибиз келет. Жазуучулар жана акындар, кино жаратуучулар жана теле көрсөтүүлөрдүн авторлору кез-кезде ушундай инсандын образын жаратканга аракет кылышат. Бирок менин улуу каньонду көрүүгө болгон каалоомду ушул айдын National Geographic журналы канааттандыра албагандай эле, тигилер да биздин табынууга болгон каалообузду канааттандыра албайт. Бизге чыныгы нерсе керек. Биз бардык күчтүн, бооркердиктин жана максатка умтулгандыктын башатын көрүшүбүз керек. Башкача айтканда, тирилген Машаякты көрүшүбүз керек жана ага табынышыбыз керек.